Бишкектин Асанбай кичи районунан чыккан өрттүн келип чыгуу себептери иликтенип, чыгымдын көлөмү такталууда. Телсиз жоо кече күндүз 10дон өткөндө башталып, кечки саат 6ларда өчүрүлгөн. Жалын чулгаган аймакка өрт өчүрүүчү 91 кызматкер, 12 өрт өчүрүүчү, бир атайын куткаруу унаасы тартылган. Ушул тапта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери кырсыктын келип чыгуу себептерин аныкташууда. Бул жерде негизи бул здание бир кишиники. Бул зданияны частично арендага берет экен. 8 арендатор бар экен. 8 компания, 8 көбүнчөсү ошо кафе, ресторан, артында фитнес-клуб. Ошо фитнес-клуб болсо ресторандар полный эле күйүп бүтүп калган. Эми общий айтканда 3000 квадраттан көбүрөөк күйдү да. Жалпы жонунан 3000 чарчы метр аралыктагы 4 кафе, ресторан менен бирге фитнес-клуб күйүп кеткен. Алдын ала маалыматтарга караганда Ганбей ресторанынан от тутанган. Андан соң катарлаш имараттарды жалын каптаган. Ганбей, Карчма, Вайзер кафе, ресторандары бири-бирине жакын жайгашкан. Булар жаңы технология, жеңил конструкция менен салынгандыктан дээрлик бардыгы күйүп кеткен. Ал гана эмес, жайкы тамактана турчу жайы дагы жыгачтан болгондуктан чатырлардан бери кулап түшкөн. Кырсыктан жабыркагандар жана каза болгондор жок. 5 киши түтүнгө бир аз ууланып, жеринен дары ичип, жакшы болуп үйлөрүнө кетишкен. Эс алуу жайларына жүргөн кишилер өз маалында куткарылып чыккан. Окуяга күбө болгондор кырсыктан чочуганын билдиришүүдө. Ушу могу жерде 19-үйдө турам. Анан кийин ушу түтүн чыкканда эле биз бир жакка баратканбыз. Биз баратканда пожарный келатты. Пожарный деле эрте келди, сөзсүн ачыгычы. Түтүн чыккандан эле анан бир убакта акырынан жалбырттай баштады. Анан ошондо пожарныйлар үстөккө устокко келе башташты. Анан биз кетип базарга барганбыз. Базардан келип, анан кайра келсек уже скорыйлар тимеле жалбырттап чыгып аттыр түтүнчү. Анан карап турдук. Ошондо ушунча мен жүрөгүм менен ушу өрт пожарныйда иштеген балдарга ушунча баа бердим да. Крышанын үстүндө түтүн аябай жалбырттап оттун арасында жүрүштү. Байкуштарга ушунча боорум ооруду. Мурун мен мындай эми пожарниктер, өрт өчүргүчтөр деп мындай этибар алчу эмесмин, бирок мен ушунда жүрөгүм менен ушуларга боорум ооруду аябайчы. Жанындагы башка кафе, ресторандарды өрт өчүрүү кызматы толугу менен куткарып калган. Бирок азырынча түтүн каптап кеткендиктен ар кандай чарындыларды тазалоо иштери жүрүп жатат. Өткөн түнү бул окуядан тышкары 2 чоң өрт катталган. Бири 100 чарчы метрлик үй болсо, экинчиси унаа оңдоочу жайы болгон. Улукбек Кутманбаев, Тилек Асхатбеков, События, Бишкек.